Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ысык көлдүн түбүн таштандылардан тазалоо иштери улантылууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бүгүн 11 августта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар тобу Ысык көлдү таштандылардан жана балык кармоочу торлордон тазалоону улантууда. Белгилей кетсек, өлкө жетекчилиги тарабынан биосфералык зонадагы экологиялык кырсыктын алдын алуу жана Ысык көлдү сактоо максатында Ысык көлдү сактоо жана экологияны сактоо боюнча зарыл чаралар көрүлүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык көлдүн түбүн таштандылардан тазалоону улантышууда. Көлдү тазалоо иштери 2023 жылдын 12 мартында президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен башталган. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча суучулдар 22.545 кг ар кандай таштандыларды жана 218.100 метр балык уулоочу торлорду алып чыгарышкан. Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл тазалоо иштеринин натыйжасында Ысык көлдөн 40.000 метр балык кармоочу торлор жана 6 тоннага жакын ар кандай таштандылар чогултулган. Учурда мыйзам тарабынан тыюу салынганына карабастан браконьерлик дагы деле улантылууда. Адистер белгилегендей, Ысык көлдүн тазалыгына эс алуучулардын калтырган таштандылары олуттуу терс таасирин тийгизүүдө. Ал шамал болгондо Ысык көлдүн бардык акваториясына тарайт. Буга байланыштуу өлкөнүн жарандарын жана бардык эс алуучуларды Ысык көлгө аяр мамиле жасоого чакырышат. Анткени бул уникалдуу жаратылыш байлыгы өзгөчө көңүл бурууну жана камкордукту талап кылат. Анын тазалыгын жана экосистемасын сактоо үчүн таштандыларды жээкке жана сууга таштабоо керек. Ар бир барган адам анын жасагандары көлдүн абалына түздөн түз таасир этерин жана жалпы күч аракет менен гана Ысык көлдү келечек муундар үчүн сактап калууга болоорун унутпашы керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде уюлдук телефон алууну пландап жаткан болсоңуз, бизге кайрылыңыздар. Онлайн телефон буйрутма берип, каалаган телефонду тандап алсаңыз болот. Жеткирүү кызматы метрого чейин акысыз. Бизде iPhone, Samsung, Redmi, Honor, Tecno, Infinix дегеле сапаттуу бардык маркадагы телефондор бар жана албетте кепилдик берилет. Басы 7500дөн башталат. Салонго караганда 3 же 4000 арзан болот. Баса эң башкысы 15000ден жогору телефон алсаңыз, анда сизге наушник акысыз берилет. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Толук маалыматты Мажит мырзадан алыңыз. Байланыш номери +7 966 066 16 16. Париж Олимпиадасынын жабылыш аземинде өлкөнүн желегин Шаршембеков менен Тыныбекова көтөрүп чыкты. 11 августта Парижде 2024 жылкы Олимпиада оюндарынын жабылыш аземи өттү. Салтанат Стад де Франс стадионунда өттү. Салтка айланган спортчулардын парады учурунда Кыргызстандын желегин балбандар Жоламан Шаршембеков менен Айсулуу Тыныбекова көтөрүп чыгышты. Экөө тең Парижде коло медалдын ээси болушту. Олимпиаданын ачылышында Кыргыз Республикасынын желегин жудочу Эрлан Шеров менен сууда сүзүүчү Елизавета Печерских көтөрүп чыгышкан. Олимпиадада Кыргызстандын курама командасынын капитаны Балбан Акчол Махмудов болгон. Кумтөр Голд компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков Ысык көлдү сүзүп өттү. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Бактыбек Турусбеков жыл сайын өтүүчү Ысык Көл Swim Challenge 2024 спорттук мелдешине катышты. Бактыбек Турусбеков өткөн ишемби күнү Ысык көлдө 14 чакырым аралыкты сүзүп өтүп, бул ийгилигин Париждеги жайкы Олимпиада оюндарында катышкан кыргыз спортчуларына жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арнаган. Сууда сүзүү маршруту Ысык көлдүн түштүк жээгинен башталып, түндүк жээгине чейин созулуп, жалпы 7 саат убакыт алды. Мелдешке катардагы сууда сүзүүнү сүйүүчүлөр менен катар тажрыйбалуу спортчулар да катышкан. Белгилей кетсек, Бактыбек Турусбеков ачык сууда сүзүү боюнча көптөгөн мелдештерде катышкан белгилүү спортчу. Былтыр ал өзүнүн курактык категориясы боюнча 13 Bridges марафонунда жеңишке жетип, Россиядагы Нева дарыясы боюнча 27 чакырым аралыкты сүзүп өткөн. Ишкер Жалил Атамбаев кармалды. Ишкер мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев кармалды. Мындай маалыматты Кактус медиа сайтына укук коргоо кызматкерлери билдиришти. Айтымдарында август айынын башында Жалил Атамбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Ал уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деп шектелүүдө. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун тергөө судьясынын 2024 жылдын 8 августундагы чечими менен тергөө тобунун жетекчисинин өтүнүчү канааттандырылган. Ага ылайык Атамбаев Жалил 4 сентябрга чейин камакка алынып, Бишкек шаарынын СИЗОсуна киргизилгенин Бишкек шаардык сотунан Кактус медиа сайтына билдиришкен.
Ажы тойдо видеого түшүп калган аким кызматтан алынды. Кара Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Темирболот Абыкеев кызматтан алынды. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Анын ордуна Канат Табалдиев келди. Белгилей кетсек, Темирболот Абыкеевди июнь айында УКМК кармап кайра үй камагына чыгарылган. Айрым маалыматтарга караганда ал район аймагындагы жайыт жерлерин мыйзамсыз берүүгө шектелүүдө акимге каршы ага чейин Ош ТВ каналынын журналисти арыз жазган. Кичинекей наристе жаш 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20,000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек П деп Сбербанк чыгат, Дембанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул роботуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики акционный фонд юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ошентип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга да ыраа көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, шу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. Майыптыгы бар кыздын зордукталышы акыйкатчы мамлекеттик органдарга кайрылды. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Сүккөлдө зордукталган экинчи топтогу майып кызга тиешелүү мамлекеттик органдарды кечиктирилгич жардамдарды көрсөтүүгө чакырды. Бул тууралуу акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Жаманбаеванын айтымында өзгөчөлүгү бар жарандардын кордолушу өтө кейиштүү жана орчундуу көйгөй. Мындай жарандар ансыз да мамлекеттик деңгээлде өзгөчө корголууга муктаж. Тилекке каршы майыптыгы бар кыздарыбыздын кордолушу мени өтө тынчсыздандырат. Мамлекеттик жана укук коргоо органдары өзгөчөлүгү бар жарандарга кордук көрсөткөндөргө катаал чараларды көрүшү керек. Биз баарыбыз биргеликте өзгөчөлүгү бар жарандарыбызга коопсуз шарт түзүп чечтүү деңгээлге колдоо алышыбыз зарыл деген акыйкатчы. Акыйкатчы институтунун Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгү майыптыгы бар кыздын зордукталышы тууралуу маалымат түшөр замат кечиктирилгис зарыл чараларды көрүшкөн. Жабырлануучунун апасына укуктук жана юридикалык жардамдардын көрсөтүштү. Ошону менен катар эле акыйкатчынын тапшырмасы менен акысыз жактоочу берүүгө көмөк көрсөтүлүп, кызга тажрыйбалуу психологдун жардамы дайындалган. Акыйкатчынын өкүлү Ысык Көл облусунун жаңы дайындалган прокурору менен жолугуп, бул ишти жеке көзөмөлүнө алууну сунуштады. Маалыматта айтылгандай, жабырлануучу кыздын ата-энеси милиция кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармабай жатканынан наразы болууда. Кызым 24 жашта, экинчи топтогу майып, 20% гана угат жана жакшы сүйлөй албайт. Кызымды майыптыгынан пайдаланып уурдап кетип, ээн талаада таштардын арасынан зордукташкан. Ошол учурда кызымдын буту сынган, ана мал сарайга алып барып 3 сутка бою камап алып, сабап кордоп зордукташкан. Азыр кызымдын психологиялык абалы оор, ага атайын адистердин жардамы керек. Бүгүнкү күндө кызымды зордуктагандардын бирөөсү эркиндикте жүргөнү мени өтө капалантат. Кызымды кордогондордун баары тиешелүү жазаларын алып, адилет чечим кабыл алынса экен дейм, деп тилеген апасы. Улуттук банк санарип сомду чыгарууну пландаштырууда. Улуттук банк Кыргызстанда санарип сомду жүгүртүүгө чыгарууну пландоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбооруна ылайык санарип сом Кыргызстандын санарип түрүндөгү улуттук валютасы болмокчу. Алга казакчада эле кадимки төлөм каражаты болуп эсептелет. Санарип сомду чыгарууга укугу же аны жүгүртүүдөн алууга улуттук банк гана укуктуу болот. Бул санарип акча атайын аянтчага санарип түрдө чыгарылат. Бұл видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери.
простатиттин дарысы чакшыр өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жошторго тандоонун акыркы туру башталды. Кыргызстанда 12 августта 2024-2025 окуу жылына карата жогорку окуу жайларга тандоонун жана кабыл алуунун акыркы 5-туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Каттоо автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу 14 август саат 14:00 чейин жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, жошторго 1-2, 3, 5 турда жалпы 24,797 абитуриент кабыл алынды. Бишкекте 300дөн ашуун жарнама такталары алынды. Бишкекте 3 муниципалитеттен билдиришкендей, тышкы жарнактарды жаңыртуу борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу боюнча улуттук кадам болуп саналат. Бишкек шаарынын мэриясы жарнамалык конструкцияларды өз ыктыяры менен алып жаткан ишкерлерге ыраазычылык билдирет. Сиздердин объектилериңиз башкармалык тарабынан демонтаждалгандан кийин демонтажга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу зарыл. Андан кийин жеңил объекти тазалык ишканасынын базасынан алууга болот. Жарнама түзүмдөрүн ыктыярдуу түрдө демонтаждооңуздарды суранабыз деп кайрылышты ишкерлерге мэриядан. Мэриядан белгилешкендей, эскирген темир конструкцияларды заманбап LED экрандарга алмаштыруу Бишкек шаарына эстетикалык көрк берет. Таш көмүрдөгү 4 адамдын өлүмү өрттүн болжолдуу себеби айтылды. Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарында турак үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү каза болгон. Облустук ички иштер башкармалыгынан өрттүн алдын ала себеби иштеп турган кондиционер болушу мүмкүн дейт. Белгилей кетсек, 11 августта кечки саат 18:00 чамасында Таш көмүр шаарынын Панфилов көчөсүндөгү үй өрттөнүп жаткандыгы тууралуу милицияга кабар түшкөн. Бул факт боюнча топтолгон материал каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Териштирүүнүн жүрүшүндө өрт чыккан үйдө 1961-жылы туулган жана анын неберелери 2005-жылы туулган, 2014-жылы туулган, 2018-жылы туулган А бөлмөлөрүндө уктап жаткан жеринде каза болгондугу аныкталып, жансыз денелери күйгөн абалда үйдөн чыгарылган. Учурда каза болгон адамдардын өлүмүнүн себептерин аныктоо максатында соттук, медициналык жана өрттүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн өрт техникалык экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Өрттүн болжолдуу себеби кондиционердин иштеп жаткандыгынан улам болушу мүмкүн деп айтылууда. Алматы Бишкек Ташкент унаа жолунун Бишкекти айланып өтүүчү тилкеси реконструкцияланат. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда, Алматы Бишкек Ташкент унаа жолунун Бишкек шаарына айланып өтүүчү тилкесинде учурда автоунаалардын агымы жогорулагандыгына жана жолдо аң чөнөктөрдүн көбөйгөндүгүнө байланыштуу реконструкциялоо талабы көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө 2010-жылы даярдалган долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин жаңылоо иштери аяктады. Аталган унаа жолдун Сокулук айылындагы Майып постунан баштап Новопокровка айылына чейинки тилкесин реконструкциялоо каралууда. Жалпы жолдун узундугу 33,4 чакырымды түзөт. Учурда министрлик реконструкциялоо долбоорунун ишке ашууну каржылоого эл аралык каржы институттарына кайрылууларды жөнөтүп, каржы булагын табуу үстүндө иш алып барып жаткандыгын белгиледи. 24-июлда Транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу Абсатар Сыргабаев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстандагы директору Айтен Рустамова жана аталган банктын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жолугушканда, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолун реконструкциялоо жана Кара-Балта-Чалда бар авто жолун реконструкциялоо долбоорун талкууланган. Анда тараптар эки долбоор боюнча ишти жүргүзүүгө кызыктар экендигин билдирип, маселелерди деталдуу изилдеп, чечүү үчүн кошумча жолугушууну өткөрүү тууралуу макулдашкандыгы айтылды.